أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم يا حكيم. Assalamu alaikum урматтуу момун мусулман агайыны эже карындаштар. Сиздер менен бүгүн биз орозо тууралуу сабагыбызды улантмакчыбыз. Бүгүнкү сабакта орозого улай эле орозо учурундагы этикаф тууралуу, орозого тиешеси бар этикаф тууралуу жана ошондой эле орозодогу берилчү фитир садакасы тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Биринчи этикаф жөнүндө айта турган болсок, этикаф деген бул ушул ар бир адам, мисалы үчүн бир адам өзүнүн нафсин бир жерге барып байлап, ошол жерде кармап турууну, ошол жерде токтоп турууну этикаф деп айтып коебуз. Тилдеги мааниси, ал эми шариятыбыздагы мааниси этикаф деген бул ушул орозо кармаган адамдын жамаат намаз окула турган чоң ушундай бир мечитте этикаф кармоо ниети менен ошол жерде барып туруусун этикаф деп айтып коебуз. Мына ушул этикаф тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Эми этикаф дегенде этикафтын дагы бир нече түрлөрү бар. Важип болгон этикаф, сүннөт болгон этикаф, анан мустахаб болгон этикаф деп. Важип болгон этикаф деп кимде ким Аллахтын расулу үчүн этикафка туруп берем деп өзүнө милдеттеме коюп алган болсо, милдеттеме алып алган болсо же убада берип койгон болсо, мына ошол этикафты важип этикаф деп айтабыз. Ал эми сүннөт этикаф дегени өзүңүздөргө маалым болгондой, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафта отурган. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган амалды кылып, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикафка отура турган болсок, бул сүннөт этикаф болуп эсептелет. Ал эми мустахаб этикаф деп бул башка учурларда ошол мечитке барып турганды ошону этикаф деп айтабыз. Эми ушул этикафтын ушул 3 түрү болду: важип этикаф, сүннөт этикаф жана ошондой эле мустахаб этикаф деп. Мына ушулардын арасында орозосуз болбой турган этикаф болот, анан орозо кармабай деле этикафка отурсак боло тургандар бар. Ошолор тууралуу айтып беребиз. Ушул 3 этикафтын арасында, мисалы үчүн Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө этикаф бул сүннөт болуп эсептелет. Сүннөт болуп эсептелет. Ал Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө ошо эркектер мечитке барып этикафка отурат. Демек, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө деп атканыбызда, демек ал Рамазан учурунда адамдар орозо кармаган болуп эсептелет. Ал эми важип этикаф болгондо, мисалы үчүн Рамазан эмес башка учурларда деле бир адам, мисалы үчүн эгерде Алла таалам баланча деген ооруга мисалы үчүн шифа бере турган болсо, мен 3 күн этикафка туруп берейин же 4 күн этикафка туруп берейин деген сыяктуу өзүнө убадалап ала турган болсо, этикафка туруп берейин деп өзүнө убадалаганда биз түшүнүшүбүз керек, ал этикаф катары дурус болуш үчүн ошол этикафка тура турган күндөрү, күндүз күндөрү кадимкидей орозо кармаш керек. Орозосуз важип этикаф болбойт. Орозосуз важип этикаф болбойт экен. Важип этикаф деп мына ушинтип өзүнө милдеттеме алып алгандан кийин сөзсүз түрдө орозо кармап, анан мечитке барып туруп бериш керек экен. Эми мына ушинтип этикафтын түрлөрү жөнүндө айттык. Бул этикаф деген ушундай бир амал болду. Анын мисалы үчүн мындай деп айтсак болот. Ата радиаллаху анху мындай деп айткан: "Масалул муътакиф камасали рожулин лаху хажатун иля азимин фаяжлису ала бабихи" дейт да. Этикаф кармаган адамдын мисалы дейт, ушундай бир адамдын мисалына окшош дейт. Ал кандай адам десе, ушундай бир падышанын астына барып, өзүнүн муктаждыгы бар экен, бир адамдын муктаждыгы бар экен. Мына ошол муктаждыгын бүтүрүш үчүн падышанын сарайына барып, ошо эшигине барып отуруп алып, мен ушул өзүмдүн муктаждыгымды бүтүрмөйүнчө, өзүм сурап келген, талап кылган нерсемди алмайынча ушул падышанын үйүнөн кетпейм деген ниетте көгөрүп, ушинтип отуруп алган сыяктуу дейт да. Мына ушул кишиге окшош дейт. Башкача айтканда, этикаф дегенде мечитке барып отурабыз, аялдар болсо өзүнүн намаз окуй турган жеринде отурат. Мына ошол этикафта отурган кишинин мисалы ушундай экен. Муктаждыгы бар адам падышанын сарайына барып, муктаждыгымды бүтүрүп бер деп отурган сыяктуу. Биз да ошол мечитке барганда, Алла таалам ушул мен ушуга чейинки кетирген күнөөлөрүмдү кечире көр, туура жолдон адаштыра көрбө,
дегендей Кудайга жалынып жалбарып отуруп алган мына ушундай мисалды айтсак болот дейт. Эми бул этикаф деген ибадат экен. Ибадат катары дурус болуш үчүн анын дагы бир нече талап кылынган шарттары бар. Мына ошол шарттарынын биринчиси ал-ислам. Этикаф ибадат дедик. Демек ибадат кимден кабыл кылынат? Мусулман болгон кишиден кабыл кылынат. Капыр киши ибадат кылбайт. Капыр киши дегенде биринчи Кудайга ыйман келтириш керек. Андан кийин ошол ыйман келтирген Кудайына ибадат кылып баштайт. Демек этикафтын дурус болуу шарттарынын биринчиси ал этикафта туруучу адам мусулман болгон болуш керек дейт. Экинчиси акыл эси жайында болгон болуш керек. Себеп дегенде биз айттык, этикаф деген бул ибадат дедик. Ал эми ибадат акыл эстүүлөргө гана милдеттүү болот дагы, акыл эстүүлөрдөн гана кабыл кылынат. Ал эми акыл эси жок болгон, жинди болуп калган кишилер алар этикафты кыла албайт экен. Үчүнчү шарты ат-тахарату анил жанабати вал хайди ван нифаси. Эми этикаф дагы дурус болуштун дагы бир шарттары, ошол этикафта тура турган адам таза болуш керек экен жунуптуктан, нифастан жана ошондой эле айыз канынан. Мына ушул үч нерседен таза болуш керек экен. Себеп дегенде биз айттык, дагы да айтабыз, эркек кишилер эмне кылат? Мечитте этикафта отурат. Аял кишилер болсо намаз окуй турган үйүндөгү намаз окуй турган жерин мечитте бети бар калат да ошол жерде отурат. Баарыбызга маалым, буга чейин да айтканбыз, жунуп болгон киши же айыз көргөн аял же нифас көргөн аял мечитке киргенге болбойт деп. Этикаф мечитте болуп аткан болсо, демек этикафка турчу кишилер дагы жунуптуктан, айыз канынан жана ошондой эле нифас канынан таза болгон болуш керек экен. Андан кийин дагы бир шарты бул ниет кылуу. Намаз окуганда деле, же болбосо ажылык кылганда деле, зекет бергенде деле, мына ушулардын баардыгы ибадат болуп эсептелет дагы. Ибадат катары дурус болуш үчүн ал ибадатка сөзсүз түрдө адам ниет кылыш керек. Жүрөгү менен ушундай ниет кылыш керек. Тили менен кошумча айтса, анысы мустахап болот. Демек, ниет кылуу. Ошол сыяктуу эле этикафка турууда дагы ниет талап кылынат экен. Этикафка турам деген ниетте барып тура турган болсо, ошондон анын этикафы дурус болот дейт. Болбосо жөн эле кетип баратып, кирип кеткен болсо, мисалы үчүн мечитке кирип жөн эле отуруп койгон болсо, алар этикаф катары эсептелбейт экен. Этикафтын соогуна жетиш үчүн, этикафыбыз этикаф катары эсептелиш үчүн сөзсүз түрдө эмне болуш керек экен? Ниетибиз болуш керек экен. Бешинчи шарты ал-масжид. Бешинчи шарты ошол адамдын этикаф катары дурус болуш үчүн мечит талап кылынат экен. Мечит дегенде бул эркектерге кадимкидей жанагындай ыймамы бар, азанчысы бар, ушул 5 маал намаз окула турган ушундай бир мечит болуш керек. Жөн эле бир үңкүргө барып алса, же болбосо жөн эле бир үйгө барып алып отурса, анысы этикаф катары эсептелбейт. Биз айтып аткан этикаф катары. Демек, этикаф катары эсептелиш үчүн мечит болуш керек экен. Кандай мечит болуш керек экен? Ыймамы бар, азанчысы бар, жана ошондой эле 5 маал намаз окула турган. 5 маал намаз окула турган дегени, адамдар барып 5 маал намаз окусун, же болбосо адамдар жалпы окубай аткан болсо деле айтор 5 маал намаз окуганга жарактуу болгон, ошон үчүн салынган ушундай бир эмне болуш керек экен? Мечит болгон болуш керек экен. Ал эми аял заты болсо, аял заты мечитке барбайт. Мечит эмес, этикафты каяктан кылат? Өзүнүн жанагындай намаз окуй турган жерин атайын белгилеп алып, мисалы үчүн бир комнатаны атайын намаз окуй турган жер деп белгилеп ала турган болсо, же болбосо бир комнатанын ичинде деле бир бурчун мисалы үчүн намаз окуй турган жер деп белгилеп ала турган болсо, ошол жерде намаз окуп, ошол жерди мечит сыяктуу, эркек жанагы мечитке барып этикафка отурган сыяктуу, аял дагы ошол жерде этикафта отурат дагы. Эркек жанагы мечиттен себепсиз чыкпайт эле, аял дагы ошол жерден, ошол бурчтан себепсиз чыкпаш керек болуп калат. Мына ошол аялдын ошол белгилеп алган жери аялдын этикафта отура турган жери болуп эсептелет. Мына ушинтип эмне болду? 5 шартын айттык. Эми 6-чы шарты орозо кармоо. Орозо кармоо шарт болуп эсептелет этикаф дурус болуш үчүн. Кайсы этикафтар десе, важип этикафка. Башкача айтканда, этикафтын 3 түрү бар эле: важип этикаф, анан сүннөт болгон этикаф, анан мустахаб этикаф деп. Мына ушул 3 этикафтын арасынан важип болгон этикафка орозо кармоо эмне кылат экен? Талап кылынат экен, шарт кылынат экен. Бул дегени кандай? Кимде ким Аллах Таалага убада берип, мен мисалы үчүн 3 күн этикафка туруп берейин деп, эгерде убада берип койгон болсо, ошончо күн түндөрү менен этикафка туруп бериш милдет болот. Эми ошол этикафка турган күндөрү эртеден кечке чейин орозо кармап туруп берүүсү, бул дагы талап кылынган шарт болуп эсептелет экен. Бул ошол важип этикафка тиешелүү дедик.
Ал эми калган этикафтарга мисалы үчүн мустахап этикафка тиешеси жок. Ага мисалы үчүн 1 саат, 2 саат же болбосо 1 мүнөт, 2 мүнөт деле мустахап этикаф болушу мүмкүн. А 1 мүнөт, 2 мүнөттө орозо кармай албайбыз. Ал эми тиги сүннөт этикафта болсо, ал баарыбызга эле белгилүү, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө болуп атат. Демек Рамазан күндөрү орозо кармайбыз. Ал өзүнөн өзү эле белгилүү маселе деген сөз. Демек этикаф турус болуш үчүн мына ушундай 6 нерсе талап кылынат экен. Биринчиси мусулман болуу, экинчиси акыл эс жайда болуу, үчүнчүсү жунуптуктан, гусулсуздуктан жана ошондой эле айыздан, нифастан таза болуу, төртүнчүсү этикафты ниет кылуу, бешинчиси эркектер мечитте этикафка туруу, ал эми аялдар болсо өзүнүн үйүндөгү намаз окуй турган жеринде этикафка туруу, алтынчысы ошол важип этикаф үчүн эмне кылыш керек экен? Орозо сөзсүз түрдө кармалган болуш керек экен. Эми сүннөт этикаф деген эмне болду? Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө сүннөт этикаф деген болду. Эми кимде ким барып ошол акыркы 10 күндүктө отурса сүннөт аткарган болот. Ошончо отурган күндүн сообун алат, жана башка пайдалары. Ал эми кимде ким ошол акыркы 10 күндүктө жетишпей калып, акыркы мисалы үчүн 3 күндө барып отурса, анда деле ошол 3 күндө отурган болот, дагы 3 күндүн сообун алат. 4 күн отурса 4 күндүн сообун алат, 5 күн отурса 5 күндүн сообун алат деген маселе. Бул сүннөт болот. Кааласа барып отурат, кааласа барып отурбайт дегендей. Ал эми важип этикаф дедик. Мисалы үчүн бирөө убада берип койгон болсо, анын бир канча сүрөттөрү болушу мүмкүн. Бирөө айтышы мүмкүн, мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн 3 күн этикафка отуруп берейин деп айта турган болсо, ушинтип эгерде 3 күн деп айта турган болсо, анда ал сөзсүз түрдө түндөрү кошулуп кетет дейт. Башкача айтканда 3 күн деши менен 3 сутканы түшүнөт экенбиз. 3 күн деши менен 3 сутканы түшүнөт экенбиз. Эгерде кимде ким Аллахтын ыраазычылыгы үчүн 3 күн этикафка отуруп берейин десе, 3 күн түндөрү менен чогуу отуруш керек экен. Анан жана айтып өткөндөй күндүз орозо кармаган болуш керек. Анан ошол мечиттен чыкпаш керек, жана башка деп айтылды. Ал эми кимде ким 3 күн дегенден максат ошол күндүз эле күндөрдү этибарга алып ошону эле ниет кылган болсо, анысына деле макул. Ошол 3 күн күндүз гана күндөрү туруп берсе болот. Ал эми кимде ким мисалы үчүн 1 күн туруп берейин десе, демек ал ошол 1 күн түнү менен туруп бериш керек. Эгерде 1 күн туруп берейин деп эле мындай мутлак жалпылай айтып койгон болсо, түндөрү менен туруп бериш керек. А бирок бирөө 1 күн күндүз эле туруп берейин деген ниети болгон болсо, анда күндүз туруп бериш милдеттүү болот. Ал эми кимде ким түн ичинде туруп берейин десе, ал болбойт. Себеп дегенде түн ичинде орозо кармай албайбыз да. Орозону күндүз кармайбыз. Демек кандай болду? Кимде ким 1 күн туруп берейин десе, түнү менен туруп бериш керек болот. Мындайча айтканда 1 сутка туруп бериш керек болот. А эгерде ошол 12 саат эле туруп берейин деген ниети болгон болсо, мисалы күндүз эле дей турган болсо, анда күндүз туруп берет. Ал эми бирөө 1 түн туруп берейин деп түннү ниет кылган болсо, анысы жарабайт дейт. Важип этикафка кирбей калат дейт. Себеп дегенде биз айтпадыкпы, важип этикаф турус болуш үчүн орозо кармаш керек деп. Түн ичинде деп ниет кылган болсо, түн ичинде орозо кармайбыз, ошон үчүн түн ичинде деген важип этикафка кирбей калат экен. Мына ушундай бул эмне важип этикаф жөнүндө болду. Ал эми сүннөт этикаф деп жана айтып, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө деп айттык. Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө деп айттык. Ал эми мустахап этикаф боло турган болсо, мустахап ал кандай десе, мунун убактысы мындайча айтканда чектөөсүз. Башкача айтканда, кимде ким мечитке кирип баратканда, ошол кирип баратканда эле ошол мечиттен чыккычакты этикаф ниетинде болууну ниет кылган болсо, мына ошол мечитте канча турса деле ошончонун баардыгы этикафта турган соопту ала берет. Демек, мустахап этикафта эч кандай орозо кармоо деле шарт кылынбайт экен, жөн гана убакыт деле шарт кылынбайт экен. Мисалы үчүн 1 сутка деп деле айтылбайт экен. 1 мүнөт болобу, 2 мүнөт болобу, 1 саат болобу, 2 саат болобу, мечитке кирип баратканда этикафка туруп берем деген ниетте мечитке кирген болсо, анын ичинде кирип намаз окуганы, башка кылган ушулардын баардыгы кошулуп, этикафтын дагы эмне сообуна жетишкен болуп эсептелет экен. Демек, кайра кайталайбыз. Этикафтын 3 түрү болду. Биринчиси важип болду. Важип этикаф турус болуш үчүн сөзсүз түрдө орозо менен болуш керек дедик. Экинчиси сүннөт муаккада бекемделген сүннөт этикаф дедик. Ал кайсы десе, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө, кимде ким 10 күндүгүндө тура алса турат, болбосо 7 күн, 5 күн колунан келишинче турат. Кээ бирөө каалабаса, мисалы үчүн 10 күн деле тура албай калышы мүмкүн. Ал эми үчүнчүсү мустахап болгон этикаф дедик. Бул болсо убактысы чектөөсүз дедик. 1 мүнөт болобу, 2 мүнөт болобу, же 1 саат болобу, 2 саат болобу, мечитке кирип баратканда этикафты ниет кыла турган болсок,
Мына ушулардын баардыгы эмне жарактуу болуп кете берет экен мустахап этикафка. Эми этикафка киргенден кийин ал жерден эмне себепсиз чыкканга болбой калат. Баягы биз намазга киргенде мисалы үчүн намазга киргенде намазды себепсиз таштап чыкканга болбойт. Намазды бүтүрүп чыгышыбыз керек. Жана ошондой эле эртең менен мисалы үчүн бирөө нафил орозо кармай турган болсо, кечке чейин орозосун бүтүрүп бериш керек. Башкача айтканда кечке жетпей эле себепсиз оозун ачып алганга болбойт. Деген сыяктуу эле этикафка киргенден кийин дагы этикаф мисалы үчүн мечитке кармаганы кирип атабыз, аялдар болсо намаз окуй турган жерине этикафка деп отуруп атат. Мына ошентип этикафка турууну ниет кылып баштап алганыбыздан кийин ал жерден себепсиз этикафты буза турган кыймыл аракеттерди кылбашыбыз керек. Эми бул жерде ошол этикафка турам деген адам кандай себептер менен мечиттен сыртка чыкса уруксаат болуп эсептелет, дагы этикафы бузулуп кетпейт, ошол үзүрлөр тууралуу айтып берет экен. Бир адам этикафка турам деп, мисалы үчүн мечитке кирди, 3 күн турам деди эле. Мына ошол 3 күн турганда мечиттен эми сыртка чыкпаш керек. Бирок кээ бир себептер менен чыкса болот экен. Алардын биринчиси мисалы үчүн шариаттык бир муктаждык үчүн. Ал кандай? Мисалы үчүн бир адам мечитке этикафка деп кирди. Кирип отуруп этикафта туруп берип атты эле. Бир күнү анан эмне болуп калды? Жума болуп калды. Жума намазы окуш керек. Ал жума намаз башка мечитте окулат экен, бул мечитте окулбайт экен. Андай учурда ошол жума намазды окуп келиш үчүн этикафта отурган мечитинен тиги мечитке чыгып барса, уруксаат болуп эсептелет экен, этикафы бузулбайт экен. Бирок ошол тиги мечитке барган уруксаат дегенде ошол мечитке түп-түз барып, анан намазын окуп кайра келиш керек. Анан эгерде башка жака бурулуп кете турган болсо, мисалы үчүн жумага деп коюп же башка жака кетип кала турган болсо, анысы жарабай калат. Же болбосо мисалы үчүн этикафта отурат, эми эшикке чыкпаш керек дедик. Ушундай бир муктажчылык болуп калды, азан айтыш керек болуп калды, сыртка чыгып, мунарага чыгып азан айтыш керек болуп калды. Мына бул дагы эмне дейт? Уруксаат болуп эсептелет дейт. Же болбосо экинчи дагы бир муктаждык, бул эмне? Адамдын табиятындагы муктаждыгы, башкача айтканда мечитте этикафта отурат, эми эшикке ошол даара тушатуу үчүн ажатканага чыга турган болсо, ал да уруксаат болуп эсептелет. Андан кийин үчүнчүсү бул жандай зарылчылык болуп калган учурда, бул дегени кандай? Мечитте этикафта отурду эле, анан мечит мисалы үчүн бузулган атат, кулаган атат, же жер титирөө болуп кетти, же айтор ушул сыяктуу бир зарылчылыктар болуп кала турган болсо, мына ошондой гана уруксаат болуп эсептелет дейт. Болбосо этикафка киргенден кийин ал жерден чыкпаш керек. Эми этикафка кирип алып, мисалы үчүн бирөөлөр кандай иштерди кылып койсо этикафы бузулуп калат, ошол тууралуу. Намазга адам киргенде намаздын ичинде сүйлөбөш керек болчу, сүйлөсө намазы бузулуп калат. Намаздын ичинде бир нерсени жебеш керек эле, ичпеш керек эле. Эгерде жей турган болсо, ичей турган болсо, намазы бузулуп калат. Ошол сыяктуу эми бир адам этикафка деп киргенден кийин эмнелерди кылса этикафы бузулуп калат, ошолор тууралуу. Биринчиси аль-жима, амидан кана ау насиян, нахаран ау лейлан дейт. Эми этикафка кирген адам буга чейин бир нерсени айталы. Мисалы үчүн орозо кармаганда, орозону качан кармайбыз? Орозону таң агаргандан кеч киргенге чейин орозону кармайбыз. Орозо деген эмне эле? Орозо деген бул ошол жегенди, ичкенди жана ошондой эле жыныстык мамилени таштоону орозо деп айтканбыз. Эми орозону качан кармайбыз? Таң агаргандан кеч киргенге чейин кармайбыз. Качан кеч кирет? Качан күн батат? Күн баткандан кийин болду, тамак жесек дагы болот, суусундук ичсек дагы болот, жана аялга жакындык кылсак дагы болот. Себеби орозо кармап бүттүп кеч кирди деген сөз. Ал эми этикаф дегенде, мисалы үчүн 3 күн этикафка отурабыз дедикпи? Отурабыз дегенде, мисалы үчүн күндүз орозо кармадык, эми түнчүндө тамак жейбиз. Бирок ошол учурда эмне кылбайт экен? Этикафтын ушундай бир өзгөчөлүгү, орозодон айырмасы деп койсок болот. Мисалы үчүн этикафта жыма кылганга, аялга жакындык кылганга болбойт экен, этикаф бүткөнгө чейин. Мисалы үчүн бир күн 3 күн этикафка отурам дей турган болсо, ошол 3 күн эмне кылбаш керек экен? Аялына жакындык кылбаш керек экен. Мейли күндүз болсун, мейли түнчүндө болсун. Мейли атайлап болсун, мейли унутуп калып болсун, кандай гана болбосун, аялга жакындык кылуу этикаф учурунда тыюу салынат. Кимде ким этикаф учурунда жакындык кылып кое турган болсо, анын этикафы эмне болуп калган болот экен? Батыл болуп бузулуп кеткен болот экен. Мына ушундай. Андан кийинкиси ушул жакындык кылууга
түртө турган иштерди кылып, ошонун себебинен мании чыккан болсо, анда дагы эмне дейт? Этикафы бузулуп калат дейт. Ал эми андан кийинкиси ал-игма вал жунун дейт. Этикафта турган адам эсинен танып жыгылып же акылдан тайып жинди болуп кала турган болсо, анын акылдан тайып жыгылгандыгы, жинди болгондугу ушунчалык өлчөмдө боло турган болсо, башкача айтканда орозосу жараксыз боло тургандай өлчөмдө боло турган болсо, анда анын этикафы дагы бузулду болуп эсептелет экен. Биз баягыда айтканбыз, этикаф катары дурус болуш үчүн орозо кармаш керек дегенбиз. Эми орозо кармаш үчүн ошо таң агарар мезгилде мисалы үчүн ниет кылып анан орозо кармап калыш керек эле да. А бир адам эмне болуп калыптыр, акылдан танып калыптыр, орозо кармаганга ниет кыла албай калыптыр, ошо тейден жатып мисалы үчүн 2 күн 3 күндөн кийин ойгонгон болсо, мисалы да, анда анын орозосу жок болгон болот. А орозосу жок адамдын этикафы да жок болгон болот деп, мына ошентип этикафты буза тургандардын мисалында не деди? Эстен танып калуу же болбосо жинди болуп калуу деди. Эми жинди болуп калуу, эстен танып калуу дегенде, жана биз айткандай өлчөмдө ошончолук убакытта боло турган болбосо, мисалы үчүн 1 саат эстен танып калса же 1 саат жинди болуп калса, аны менен этикафы бузулуп кетпейт. Андан кийинкиси ал-хуруж минал му'такаф била узрин валау насиян. Дагы бир этикафты буза турган нерсе бул, ошол этикаф кармай турган жерден үзүрсүз эшикке чыгуу. Унутуп калып болсун, айырмасы жок, же атайлап болсун, андан беш бетер деген сөз. Этикафка туруп берем деген адам, мисалы үчүн мечитке кирген адам, канча күн дей турган болсо, ошончо күн эмне кылбаш керек эле? Чыкпаш керек эле. Чыга турган болсо, жанагындай себептер менен чыкса болот. Мисалы үчүн дааратканага барыш үчүн, же азан айтыш үчүн, же болбосо жума намаз окуш үчүн, ушулар үчүн, же болбосо андай мечит жарылган, мечит кулаган атат, басып калган атат, ушундай зарылчылыкта чыкса болот. Болбосо себепсиз эшикке чыкканга болбойт. Эгерде себепсиз эшикке чыга турган болсо, анда анын этикафы бузулуп калат. Бул эми эркектерге тиешелүү болду. Ал эми аялдарга тиешелүү кандай? Аялдар мисалы үчүн өзүнүн намаз окуй турган комнатасын мечит сыяктуу этип аргалды дагы ошонун ичине кирип этикафта турат. Эми ошол комнатадан себепсиз эшикке сыртка чыкпаш керек, башка комнаталарга чыкпаш керек. Себепсиз дегени кандай? Дааратканага чыкса болот. Же болбосо жанагындай гусул алыш үчүн чыкса болот, мисалы үчүн гусулу бузулуп кала турган болсо. Айтор ушундай бир себептер үчүн чыкса болот. Бирок себеби жок, ошол комнатасынан сыртка чыкса этикафы бузулуп калат экен. Же болбосо бир аял бир комнатанын ичинде, мындай бир комнатага кирип этикаф кармабастан, балким бир комнатанын ичинде эле бир бурчту мындай жайнама салып алып, ушул жерде этикафка отурам дей турган болсо, анда ошол жерден сыртка чыкпаш керек болуп калат. Эми ушинтип айтып атабыз, этикаф кармаган адам сыртка чыкпаш керек, аны кылбаш керек, муну кылбаш керек деп. Этикаф кармаган адам эмнелерди кылса уруксаат дей турган болсо, мынага жооп кылып айтып берет экен. Этикаф кармаган адамга уруксаат болуп эсептелет. Ания кул тамак аш жеген, ваяшроб бир нерсе ичүү, ваянам жана ошондой эле уктоо, булардын баардыгы уруксаат болот дейт. Башкача айтканда, этикаф кармаган адам тамак аш жесе болот экен, уруксаат экен. Жана ошондой эле уктаса дагы болот экен. Мейли мечиттеги адам болсун же үйдөгү аял болсун, айырмасы жок. Буларды кылса болот дейт. Жана ошондой эле этикафта отурган адам мисалы үчүн соода сатык иштерин кылса болот экен. Соода сатык иштерин кылса болот дегени мисалы үчүн мечиттеги адам мечитке буюм тайымын алып келбестен, ошол мечиттин ичинде отуруп алып эле мынтип мисалы үчүн соода сатык кылса, келишимдерди түзсө, алар дагы уруксаат болуп эсептелет дейт. Жана ошондой эле аялга дагы мына ушундай маселе. Ал эми ваяжузу ас-сомт илла ан я'такида аннаху ибада. Жана ошондой эле этикаф кармаган адам эч нерсе сүйлөбөстөн унчукпай турса дагы, ал дагы уруксаат болуп эсептелет дейт. Эгер деле ошол унчукпай турууну ибадат деп эсептеп албаса. Биздин шариятыбызда жөн эле унчукпай жүрүү, мисалы үчүн биздин шариятыбызда негизи асылда негизи сүйлөбөшүбүз керек. Качан гана зарылчылык болуп кала турган болсо, сүйлөгөнгө муктаж болуп кала турган болсок, ошондо гана сүйлөшүбүз керек. Негизи биз эртели кеч ар бир секундубузда жүрөгүбүз Аллах менен байланышта болуп, дайыма Аллахты зикир кылып жүрүшүбүз керек. Эгер деле сүйлөй турган болсок, анда жакшы сөздөрдү сүйлөшүбүз керек. Ал эми жанагындай жаман сөздөрдү, башкаларды, алардын баардыгын ташташыбыз керек. Бирок унчукпай жүрүүнүн өзүн ибадат деп этибарга алып албашыбыз керек. Сүйлөп турушубуз керек. Жакшы сөздөрдү сүйлөшүбүз керек, даават кылышыбыз керек, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, илим үйрөтүп,
бирөөлөрдүн суроолоруна жооп берип, мисалы үчүн ушундай иштерди кылсак болот. Жөн эле унчукпай жүрүүнүн өзү ибадат деп түшүнүп албашыбыз керек. Ошол сыяктуу этикафта отурган адам унчукпай отурса жарашат экен, ага уруксаат экен. Бирок ошол унчукпай отуруу өзүнчө бир ибадат деп этикат кылып албаш керек экен, ишенип албаш керек экен. Жөн эле мен сүйлөгүм келбей атат деп унчукпай отурса, анысы макул. Бирок ибадат катары сүйлөбөй атам десе, ал эмне дейт? Туура эмес болуп эсептелет дейт. Эми этикафта отурган адам эмне кылат? Биз айттык, жесе тамак жесе болот дедик, бир нерсе ичсе болот дедик, анан уктаса болот дедик. Эми мен этикафта отурам, менин ушул турганым эле ибадат деп туруп, мечиттин ичине кирип алып, коңуруктан кош тартып уктай беребизби? Же эмне кылабыз? Эмне менен алек болобуз? Мына ушуларга жооп кылып мындай деп айтып атат. Этикафта отурган адам дейт, Куран окуганды, көп Куран окуганды, же болбосо хадистерди, пайгамбарыбыздын куттуу хадистерин окуганды, же болбосо илим китептерин алып илим окуганды, же илим үйрөнгөндү, же болбосо ошол билгенин башкаларга үйрөттүү менен, жана ошондой эле пайгамбарыбыздын өмүр баянын, мурунку пайгамбарлардын өмүр баяндарын, алардын окуяларын, жакшы солих кишилердин жанагындай хикаяларын, жана ошондой эле динге тиешелүү болгон иштерди ошолор тууралуу окуса, ошолор тууралуу окуса эмне болот экен? Булардын баардыгы мустахаб болуп эсептелет экен. Демек, этикафта отурган адам көп Куран окугандыгы мустахаб болот экен, хадис окугандыгы, илим алгандыгы, илим үйрөткөндүгү, ошол жакшы нерселерди окуп үйрөнгөндүгү булардын баардыгы мустахаб болот дейт. Демек, булар мустахаб болуп аткандан кийин кошумча нафил намаздарды окуган, жана ошондой эле зикирлерди кылган, булардын баардыгы андан бешбетер эмне мустахаб деген сөз келип чыгат экен. Мына этикаф деп ушуну айттык. Этикаф деген мына эмне болот экен? Мына ушундай болот экен. Эми экинчи темабыз, биздики экинчи темабыз бул фитир садака, садака фитир тууралуу. Садака фитир деген бул ошол баарыбызга белгилүү болгондой эле орозо башталганда фитир садака канча экен деп фитир садака берип калабыз. Мына ушул фитир садака деген эмне, ал канча берилиш керек, кимге берилиш керек, ким бериш керек деген сыяктуу маселелерди кыскача айтып өткөнгө аракет кылабыз. Фитир садака деген бул важип болуп эсептелет. Кимдерге? Кайсы бир адам мусулман болгон болсо. Мусулман болсо эле болдубу? Жок, дагы шарттары бар. Бай болгон болсо. Демек, фитир садака берүү милдет болот экен, важип болот экен мусулман болгон, анан бай болгон адамга. Бардык эле мусулманга милдет эмес экен, балким ошол мусулмандардын арасынан кимде ким бай боло турган болсо, мына ошол бай мусулман адамга фитир садака эмне болот экен? Мойнуна милдет болуп эсептелет экен. Мейли ал бай болгон мусулман адам, мейли балакатка жеткен чоң адам болсун, же болбосо балакатка жете элек кичинекей бала болсун, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Эгер деле мусулман жана ошондой эле бай боло турган болсо, мына ошол адамга эмне болот экен? Фитир садака берүү милдет болуп эсептелет экен. Милдет болуп эсептелет экен. Эми фитир садака берүү качан милдет болот? Качан милдет болот? Рамазан башталгандабы? Же Рамазандын алгачкы 10 күндүгүндөбү? Же Рамазандын ортоңку 10 күндүгүндөбү? Же Рамазандын акыркы 10 күндүгүндөбү? Деген маселе. Биз буга чейин мисалы үчүн фитир садаканы Рамазандын алгачкы 10 күндүгүндө берсе мынча сооп болот экен, анан ортосунда берсе мынча болот экен, акырында берсе мынча болот экен деп ушундай таргиптерди угуп, фитир садака бергенге, колдон келишинче тезирээк бергенге аракет кылып жүрөбүз. Бул туура эле дегени кандай? Фитир садаканы алдын ала берсек болот. Бирок фитир садака бериш качан милдет болот экен? Качан Рамазан айы бүтүп, жанагындай орозо айт болгондо, мына ушул орозо айттын таңы агарганда, ошондо фитир садака бериш милдет болуп мойнубузга жүктөлөт экен. Демек, фитир садака бериштин важип болгон убактысы Рамазан айы бүткөндөн кийин орозо айт күнү эртең менен ошол таң агарганда, мындайча айтканда багымдаттын убактысы киргенде, ошондо фитир садаканы бериш мойнубузга эмне болуп калат экен? Милдет болуп калат экен. Эгер деле биз мусулман болгон болсок, альхамдулилла мусулманбыз, жана ошондой эле бай боло турган болсок, мына ошондо эмне болот экен? Фитир садака бериш милдет болуп калат экен.
Эми мына ушундай милдет болуп калган фитир садаканы кайсы учурда бергенибиз мустахап болот десе айтып атат. Ошол айт намазга барганга чейин бергендиги мустахап болот дейт да. Башкача айтканда, мисалы үчүн айт намазга барсак, кээ бир кедей кембагалдар айт намазда ошол адамдардан кайыр сурап аткан болушу мүмкүн. Же болбосо кайыр сурабай үйүндө жатса деле, мисалы үчүн айтка деген даярдыгын даярдана албай, продукту сатып ала албай, же айтка деген бир жакшы кийимдерди ала албай, мындайча айтканда майрамдык маанай жок болуп, мына ушундай көңүлсүз болуп үйлөрүндө болушу мүмкүн. Кандай гана болбосун, ушул фитир садаканы айт намазга чейин бере турган болсок, ошону алган кедей кембагалдар айттыкка даярданып алса, айттыкка деп бир нерселерди сатып ала турган болсо, мына ушулардын баардыгы мустахап болуп эсептелет дейт. Болбосо Рамазандын башында берсек деле болот, Рамазандын ортосунда берсек дагы болот, акырында берсек дагы болот, бирок жакшысы кандай экен, ошол айт намазды окуганга чейин берип койгон болсок, анда эмне болот экен? Мына ошол кедейлерге кубаныч тартуулаганга эмне болот экен? Аябай жакшы көмөк болгон болот экен. Эми биз айттык, фитир садака бериш үчүн адам мусулман болуш керек дедик. Экинчиси, ал адам эмне болуш керек дедик? Бай болуш керек дедик. Эми шариятыбызда бай деп кимди айтабыз, кедей деп кимди айтабыз? Биз буга чейин мисалы үчүн көрүп эле жүрөбүз. Фитир садака бериш керек десе, баардыгы үйдө канча адам боло турган болсо, ошол адамдардын баштарын санап туруп эле, мисалы үчүн адам башына деп, ал байбы, кедейби айырмасы жок, фитир садаканы чыгарып жүрөбүз да. Бирок биз айттык, бул жерде фитир садака кимге милдет болот дедик? Бай мусулманга милдет болот дедик. Эми суроо туулат, шариятыбызда бай мусулман деп кимди айтабыз, анан бай эмес кедей деп кимди айтабыз деген суроо туулат. Ал суроонун жообу мындай дейт. Шариятыбызда бай деп, хаддул гына деп, бай деп ушундай бир адамды айтат экенбиз. Ан якуна лаху нисабуз зака ва ин лам якун намиян. Мына ушул кишини эмне дейт экенбиз? Бай деп айтат экенбиз. Кыргызча кандай түшүндүрөбүз? Шариятыбызда бай деп кайсы бир адам зекет бергенге, ошол бизде жандай зекет тууралуу сабак өтүп атканыбызда, зекет берүүдө бериле турган зекет, мындайча айтканда, зекет бериле турган малдардын түрлөрү бар. Мисалы үчүн койлордон зекет берилет, уйлардан зекет берилет, төөлөрдөн зекет берилет, жылкылардан зекет берилет, жана ошондой эле алтын, күмүштөн зекет берилет. Анан алтын же болбосо жанагындай акчалардан зекет берилет. Анан булардын ар бирөөнүн өлчөмү бар. Башкача айтканда, кайсы бир кишинин мисалы үчүн 25 кою болсо дагы, ал адам шариаттын көз карашы менен бай болуп эсептелбейт, ага зекет бергенге милдеттүү эмес. Качан ал адамдын коюнун саны 30ка жеткен болсо, ошондо коюнун саны 40ка жеткен болсо, кечиресиздер. Коюнун саны 40ка жеткен болсо, мына ошондо гана ал адам ушул койлуу бай мусулман болуп эсептелет дагы, мына ошол 40 койдун бирөөн зекетке беришке милдет болот. Же болбосо бир адамдын мисалы үчүн кою жок экен, бирок уйлары бар экен, 25 уйу бар экен. 25 уйу болсо дагы аны бай деп айтпайбыз. Шарият тараптан аны бай деп айтпайбыз. Качан бай деп айтабыз? Эгерде бир адамдын уюнун саны 30ка жеткен болсо, ошондо гана ал уйчу киши болот дагы, эмне болот? Уй тараптан бай болгон болуп эсептелет. Же болбосо бир адамдын 1 төөсү бар экен, 2 төөсү бар экен, 3 төөсү бар экен, 4 төөсү бар экен. Аны бай деп айтпайбыз. Качан гана ал адамдын төөсүнүн саны 5ке жеткен болсо, ошону эмне деп айтабыз? Бай деп айтабыз. Же болбосо бир адамдын жанагындай 20 мискал алтыны бар экен. Мына ошол кишини эмне дейбиз? Бай деп айтабыз. Деген сыяктуу мына ушундай шариятыбызда зекет берүүнүн, зекеттеги жанагындай өлчөмдөрдүн атайын бир өлчөмү бар. Мына ошол өлчөмгө ээлик кылган, ушулардын баардыгына болбосо дагы, ушулардын бирөөсүнө ээлик кылган кишини бай деп айтабыз дагы, ошол киши зекет бериш керек. Мисалы үчүн 40 кою бар адам зекет бергенге милдеттүү болот. Анан 30 уйу бар адам зекет бергенге милдеттүү болот деп жана биз айтып өткөндөй. Эми ушулардын бирөөсүнө да ээлик кылбай турган болсо бир адам, анда ал адам шарияттын көз карашы менен бай деп эсептелбейт. Башкача айтканда, бир адамдын ушул жогоруда санагандардын бирөөсүнө да ээлик кылбаса, 40 кою жок болсо, же болбосо 30 уйу жок болсо, же болбосо 5 төөсү жок болсо, же болбосо 20 мискал алтыны жок болсо, же болбосо ошонун акчасы жок болсо, ал адамды шарият тараптан бай деп айтпайбыз дагы, а бай болбогон адамга зекет берүү милдет болбойт. А зекет берүү милдет болбогон адамга фитир садака берүү дагы милдет болбойт экен. Демек,
мусулман адам фитир садака бериш үчүн ал адам бай болгон болуш керек экен. Бай деп кимди айтат экенбиз? Бай деп кимден 30 уyu болгон болсо, 40 кою болгон болсо, же болбосо булары жок 20 мискал алтыны болгон болсо, жана башка деген шарттар талап кылынат. Эми дагы бир нерсе, ошол 40 кою бар адам 40 коюнан зекет бериш үчүн ал коюна ээлик кылгандан кийин ошол койго 1 жыл өтүш керек, 1 жыл айланыш керек. Ошондон кийин ана зекет берген милдет болот. Же болбосо бир адамдын 30 уyu бар экен, 30-чу уй төрөлөрү менен эле, же болбосо 30-чу уйду алары менен эле, ээлик кылары менен эле болду, сразу дароо зекет беришке милдеттүү эмес, балким ага дагы 1 жыл айланыш керек. Башка айтканда 30 уйга ээлик кылгандан кийин 1 жыл өткөндөн кийин анан зекет беришке милдеттүү болот деп. Мына ушундай зекетте ушундай дагы бир кошумча талап кылынган нерсе бар. Ал эми фитир садакада ал нерсе талап кылынбайт экен. Башкача айтканда кимде ким мына 40 койго азыр ээлик кылган болсо, анан эртең менен багымдатта, мисалы үчүн орозо болду деп коелу. Эртең орозо күн болду. Мына ошентип 40 койго ээлик кылары менен эле эмне кылыш керек экен? Фитир садака бергенге милдеттүү болот экен. Башкача айтканда, баягы зекеттегидей 1 жыл айлануусун күтүп отурбайт экенбиз. Андан кийин дагы бир зекеттен айырмасы, зекет берчү адам, мисалы үчүн 40 койго ээлик кылган адам, 40 койдун 1 койдон зекет 40 койдон бирөөнү зекет бериш керек, эгерде 1 жыл айлана турган болсо, жана ошондой эле ошол 1 жыл айлангандан кийин баягы 40 кою болгон болуш керек. Эгерде кокус орто жолдо мисалы үчүн көчкү басып башка болуп 40 кою өлүп кала турган болсо, анда бербей калат да, кедей болуп калды деген сөз. А бирок фитир садакадында эмес экен. Фитир садака важип боло турган, мисалы үчүн орозо айт күнү, таң агарганда 40 койго ээлик кыл деле. Демек ал фитир садака бергенге милдеттүү болчу. Анан мына фитир садака берейин деп аткан кезде 40 койдун баардыгы жок болуп кетсе деле айырмасы жок. Баягы моюнда милдет болгон фитир садаканы беришке дагы деле милдеттүү болуп турат экен. Бермейинче мындайча айтканда кутулбайт экен деген сөз. Андан сырткары дагы бир айырмасы, зекет берчү адам акыл эси толук жана ошондой эле балакатка жеткен адам болуш керек болчу. Ал эми фитир садака бериш үчүн акыл эстин дагы талап кылынбайт экен, жана ошондой эле балакатка жетүү дагы талап кылынбайт экен. Башкача айтканда, кимде ким мисалы үчүн балакатка жете элек бала 40 кою бар, ал бала 40 кою болгондугуна карабастан зекет бергенге милдеттүү эмес. Эмнеге? Анткени ал балакатка жете элек. А бирок кайсы бир бала 40 койго ээлик кылган болсо, балакатка жете элек болсо деле ал адамга эмне болот экен? Ал балага фитир садака бериш милдеттүү болот экен. Айтор ушундай дейт. Эми фитир садака бериш керек эле деп атабыз. Мисалы үчүн мен баймын, мусулманмын, анан фитир садаканы бериш керек болду. Эми мен ким үчүн берем? Өзүм үчүн берем, албетте. Дагы ким үчүн беришим керек? Бул жерде дагы эки нерсе талап кылынат. Башкача айтканда, мен фитир садаканы беришке өзүмдүн атыман берем, эгерде өзүм бай болгон болсом, анан мусулман болгон болсом. Жана ошондой эле башка бирөөлөрдүн аттарынан дагы фитир садака бергенге милдеттүү болуп калам, эгерде эки шарт табыла турган болсо. Эки шарттын биринчиси росун ямуну росун яли алейхи вилаятан камилатан ва ямунуху дейт да. Бул дегени кандай? Мен бир адамдын атынан милдеттүү түрдө фитир садака беришке милдеттүү түрдө беришим керек болгон адам, ал ушундай бир адам болуш керек экен, менин карамагымдагы адам болуш керек. Башкача айтканда, анын нафакасын, тамак ашын, кийим кечесин алып бергенге милдеттүү болгон менин карамагымдагы адам болуш керек. Экинчи шарты, ошол менин карамагымдагы адам мага толук кандуу баш ие турган ушундай адам болуш керек. Мына ушундай адам болгон болсо, ошонун атынан дагы фитир садака бергенге милдеттүү болуп калам. Мисал келтирели. Мисал үчүн мен эгерде мусулман, анан бай боло турган болсом, өзүмдүн атыман фитир садака бердим, бирок аялымдын атынан фитир садака берсем болобу эмес? Милдетпи же милдет эмеспи? Карап көрөбүз. Баягы эки шарт табылабы, табылбайбы? Аялдын нафакасы мага милдетпи? Милдет. Анын тамак ашы, кийим кечеси, турак жайы менин мойнумда, менин карамагымда. Так, биринчи шарт табылды. Экинчи шарт. Аял мага толук баш ийгенге милдеттүүбү, милдеттүү эмеспи? Баш ийүү дегенде бул деген кандай? Жанагындай бул жерде азыр мисал айтат. Мисалы үчүн, аялды эле жаш бала деп коелу. Мисалы үчүн, менин балам. Мен балакатка жете элек балама
нафака беришке эмне милдеттүүмүн. Анын тамак ашы, кийим кечесин балама алып беришим керек. Ал менин милдетим. Биринчи шарт табылды. Экинчи шарт кандай? Ал мага толук баш ийиш керек. Баш ийиш керек дегени кандай? Мисалы үчүн үйлөнө турган болуп атса, мисалы үчүн кыз боло турган болсо, үйлөнө турган болуп атса, баягы валийнин, жакын тууганын, атасынын, апасынын уруксаты жок үйлөнгөнгө болбойт дейбиз го. Мына ушундай уруксаты жок, менин уруксатым жок, бирөөгө күйөөгө чыга албай туруп атабы? Демек, бул менин мага толук кандуу баш ийип атат деген мына ушундай сүрөт табылат. Же болбосо, мына ушундай милдет мисалдарды кылсак болот. Демек, бул жерден келип чыкты, аялдын атынан мен фитр садака беришке милдеттүү эмескемин. Эмнеге? Анткени туура ага жанагындай нафака бериш менин милдетим. Бирок ал жанагындай мага толук кандуу эмне эмес, толук кандуу жанагындай жанагы жаш бала сыяктуу толук кандуу баш ие турган нерсе эмес деп мына ушинтип айтып атат. Же болбосо бир адам, мисалы үчүн, бир адамдын эмнеси бар экен? Кичинекей баласы бар экен. Ал баласы дагы бай экен. Мисалы үчүн менин балам бар экен, ал балам дагы бай экен. Эми ошол бай баламдын атынан фитр садака бергенге мен милдеттүүмүнбү? Жок, милдеттүү эмесмин. Эмнеге? Ал мага толук баш ийеби? Ооба, толук баш ийет. Бирок экинчи шарт болгон, анын нафакасы менден эмес да. Ал бай бала болгондугу үчүн анын нафакасын, тамак ашын өзүнүн акчасынан өзүнө сатып бере берем, өзүнүн акчасынан өзүнө сатып бере берем. Мен ага нафака беришке милдеттүү эмесмин, анткени ал өзү бай. Демек, эки шарттын бирөөсү табылбай калган учурда фитр садаканы бергенге милдеттүү эмес экенмин ал кишилердин аттарынан. А бирок өзүмдүн атыман эмне кыла алам? Фитр садака бере алам, беришке дагы милдеттүүмүн. Анткени өзүмө өзүм нафака кылышым керек. Жана ошондой эле өзүмдү өзүм башкарам деп койбоймунбу? Айтор ушундай. Эми фитр садака дегенде өлчөмү канча болуш керек? Ал баарыбызга эле белгилүү. Белгилүү болбосо дагы жанагындай жыл сайын атайын ошол буудайдын килограммы канча болуп атат, же болбосо арпаныкы канча болуп атат, мейиздики канча болуп атат деп алардын баардыгын эсептеп туруп муфтияттан чыгарып берет. Мына ошол жерден көрүп алып туруп эле ошол жерден ошончо өлчөмдөгү буудайды бир кедейлерге алып барып берсек болот. Бирок азыркы заманда жакшысы ошол нерселердин акчасын алып барып бергендигибиз жакшы болуп эсептелет. Ал канча акча экендигин ошол жанагындай жарыялардан, жанагындай чыгарган жерлерден көрүп алсаңыздар болот. Мына ошондой өлчөмдөгү фитр садаканы алып барып, кааласак бир адамга берсек болот экен. Мисалы үчүн биздин үй бүлөбүз чогулуп барып туруп бир адамга берсек да болот экен. Кааласак бөлүп ар кайсы адамдарга, бир нече адамдарга берсек дагы болот экен. Кааласак жанагындай буудайдын же арпанын же мейиздин өзүн алып барып, кааласак алардын баасын алып барып берсек дагы болот экен. Мына ушуну менен биз орозо тууралуу сабактарыбызды өтүп бүтүп, анан орозого байланыштуу этикаф тууралуу жана ошондой эле орозого бүткөндөн кийин жанагындай милдет болгон фитр садака тууралуу сабактарыбызды айтып, колдон келишинче түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз деги эле ушул орозо тууралуу сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин аманчылыкта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.